Ассалаумалейкум туғандар. Қазір тайға құртқа қаршы альбендазол береміз. Мынау 30 грамм. Ал эми сақоға қаршы бицилин саябыз. Бұл бицилин саяп атқан себебі бицилин бұл ар кандай ириңдерди тазалайт. Мисалы сақоға да кетет. Андан сырткарында бутунда байкап көрсөңөр. Машина чыгып аткан уруп алгандагы арка жактарында сыйрылган кызарган жерлер бар. Түгүндө шебер болгон жерде, бирок шебер эмес бул. Шеберге болбойт, укол керек эмес, мас сыйпап кой, сардөл деп жазбаңыздар. Бул шебер эмес. Машинада уруп алганда ошолор кызарып сыйрылып ачылып эме болуп кеткен. Ошого дагы кетет да бул. 2-ге 1 аз сакого анан ошого. Себеби аз чымын сезону келди, чымындар көбөйүп чичип кеткичекти, ошону бицилин сайып ошону айыктырып алыш керек да. Bunu sayfa koysam bile ayıgat özünün oğa gelgende. Prosto ошол чымын сезон башталып кеткичекти, буну айыктырып алыш керек болду. Чымын чичип кеткенден билесиздер, курттап кетет, анан дагы иши көбөйөт да. Ошон үчүн бицилин 5 сакого, анан кийин бутундагы эмеге бутундагы зака жеген жерлерин ошолорго каршы бицилин саябыз. Жана альбендазол 30 грамм куртка каршы беребиз. Ички курттарына аскары дагы. Альбендазол 30 грамм бериш керек. Азыр 15 грамм, бул менен 15 грамм. 2 жолу ошондо 30 грамм. Так. Ушинтип эле оозуна сыгып койсоңуздар, булар тили менен түрт чыгарышты билбейт. Бул өзү эле ошентип жаланып жутуп алат. Ушундай куртка каршы дары бергенден атты 2 саат отко койбой туруш керек. 2 сааттан кийин результаттарын байкайбыз. Курту бар болгон болсо чөт, курту жок болгон болсо түшпөйт. Биз менен болуп туруңуздар. 2 саат ачкарын кармадык. Азыр эми отко коебуз. Отко коюп туруп анан кийин аңдыйбыздын аркасынын бокторун курт жөө түшпөйбү, толуктар жеп кетпеш үчүн. Толуктар жеп кетсе билбей калабыз да. Билбей калабыз дагы. Курт жок экенин ойлоп калышыбыз мүмкүн. Бул жаңы үйрөнчүк тайларды колдон келишинче жакындай бериш керек, аларды сылап. Адамдан зыян тартпайт экенин билиш керек. Ошондо жогош болот бул. Буларга карсак курта мамиле кылсаң, адамдан жалтанып коркуп калат дагы, ошол боюнча жаман адаттар пайда болот. Адам келгенде туйлап нары бери жоозо тиштейин деп, тебейин деп. Канчалык адамга жакындаса, адамдан зыян тартпаганын билет дагы, жоош болот ошо менен. Мына бул азо болчу, мына кыйла үйрөнүп калды, эчтеке менен иш жок, беймарал турат. Так, жаныбар. Азыр эми отко коебуз. Мына отту байкап көрүлөчү. Кайсыл региондордо дагы от ушундай болуп калды? Комментария жазып койсоңуздар. Бул Кара Балтада, огороддо мал кирбеген жер. Кар кеткенден бери бул жака мал кирген эмес. Ушунча көтөрүлүп калды уже. Дагы кайсыл региондордо ушундай болуп көтөрүлүп калды? Комментария жазып койсоңуздар. Да, тугандар, результат. Курттар майда курт. Агарган. Мына бар. Мына эле да. Көрүнүп атабы? Эке. Эң чоңоюп аткан курттар экен. Буну эми кайталап бериш керек.
бир жумада дагы бир жолу калып кеткен. Дагы ушундай майда курттар болсо дагы түшөт. Ошол жерде бар экен, мына жерде түштү мына. Агарып. Адамдар бул жерде